Sizin ayalınız var okşaydı? Аялым бар, азыркы учурда ажырашып кеткенбиз, балам өзүмдө калган. Анда мындай суроодо да бир аял алам десеңиз канча калың берет элеңиз? Мен аял алам десем калың бербейт болчумун. Анткени мен ал аял менен жашап, мындай үйлөнүп калган кезде свадьба өткөзүп бер. Мен свадьба менен үйлөнүшүм керек. Мен элдерди болуп жакшы жашоо кургум келет деген болчу да. Мен айткан болчум, бул свадьбага кеткен акчага, калыңга кеткен акчага мен жашоомду түзөп кетишкенге аракет кылайын, койгула дегем. Десем кайненем, кайнатам, ошо аялым болбой бул жашоону мындай жакшы нерсеге айландырам деген болчу да. Мындай свадьба менен үйлөнүп алсам, мен эртеңки күнү богатый көрүнөм деген сыяктуу болгондо, а свадьба эмес, эртеңки күнү жакшы эле мындай жакшы эптөө эле баш косуп алсак, дагы жашоо уланып кеткенге мындай акчаны үйлөнбөйлү десек болбогон болчу. Мынакей баласынан да айрылып турат, жашоосунан да айрылып турат. Бала менде калып калды. Мен мындан кийин жашоомдо үйлөнүп турган болсом, калың бербей турган болуп үйлөнөм да. Сорулаган турбайбы? Биз тааныйсызбы? Сиз сүйгөн кызыңызга канча калың бермексиз? Калыңды кийин жашагандан кийин бермекмин го. Балким Көрүп туруппу? Канчадан кийин? Нормально жашагандан кийин. Нормально 5 жылдан кийинби? 5-6 жылдан кийин. Канча калың бересиз? Сураса, канча сураса ошончо. Өлө көп сурап саксачы. Ашача. Беткен азан ойлоно элекмин ошо аял жөнүндө. Канчадасыз? 19-да. Жаштырбайсызбы? Канча калың бергенге даярсыз? Эми ар кандай да ар ким. Мисалы 50 сом окуп. Эме 30 миң сом, 50 миң сом. Вот дейм. 500 миң деп туруп алсачы? 500 миң болду. Эле коебузго демек. 500 миң жок деп айтмак, ушундай эле. Эми бактылуу болуш үчүн 500 миң керек эмес го дейм. Мындай эле жашап кетсек бактылуу болсок эле ошол жерде.